Саламатсыздарбы? Сиздерди аябай күттүрдүм. Планда жок, жумуштар болуп кетти. Эртең Алматыга семинарга бара турган болуп калдым дагы. Ал жакка дагы даярданып калдым да, кыздар. Жарым саат күттүрдүм сиздерди. Кечирим сураймын. Бүгүн дагы Кудайым буйрса мощный эфир болот деген ишеничтемин. Мен 43-группадан дейт, жаным, жандарым. Бүгүн сулуусуз дейт, рахмат. Чачтарымды жасап келдим, азыр хотя бы жетишип калайын чачымды жасатканга деп. Алла кааласа, эртең мен эрте чыгамын жолго. Бишкектен салам дейт, ассалам алейкум, саламатсызбы дейт. Рахмат, жакшы, Аллага шүгүр кыздар. Бүгүнкү тема сиз кандай аялсыз деген темада. Сиз кандай аялсыз, сен кандай аялсың деген тема. Баракчага жаңы келген айымдар бар болушуңуздар керек. Биринчи жолу эфирге катышып аткан айымдар барсыздарбы? Өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен Турсунай Керимбековна, интим гимнастика тренеримин. Интим гимнастика боюнча тренерлерди даярдаймын. Азыркы учурда офлайн форматта жумуш алып барып аткан, онлайн форматта жумуш алып барып аткан тренерлерим бар. Өзүмдүн шакирттерим бар, өзүмдүн офлайн сабагымда. Казакстандын психологдор коомунун мүчөсүмүн, психологмун. Казакстандан ислам чегиндеги психологияны окудум. Алланын каалоосу менен ушул билимдеримди өзүмдүн жашоома жорулуштуруп аялдарга өткүзүп берип атамын. Кыздар, сен кандай аялсың? Сен күйөөңө кандай аялсың деген тема болбойт азыр. Негизи эле жашоодо сиз кандай аялсыз? Өмүрдүн закондору бар. Өмүрдүн закону кандай? Мисалы, бул мамлекеттин мыйзамы башка. Мамлекеттин мыйзамы, мисалы, мого светофор жашылда турганда машина өтүп баратса, сен уже законду буздуң да, штраф төлөйсүң же бир нерсе. Ошол сыяктуу эле биз өмүрдүн законун буза турган болсок, өмүрдүн закону бул Алланын закону. Кудай бизди жаратты, Алланын закону менен жашасак, анда бизде кандай болсо дагы утуштар болот. Эгерде биз Алланын законун, өмүрдүн законун буза турган болсок, анда Кудайым бизге өзү берген нерселери менен сыноо жөнөтөт. Кудайдын өзү берген нерселери кандай? Ден соолук, акча, мамиле, бала менен айтор ушундай сыноолор келет. Качан өмүрдүн закону бузулат? Эң биринчи аял өзүн унутканда. Жалпы эле аял эмес, эркек дагы өзүн унутканда, эркек өзүнүн милдеттерин унутуп калганда, аял өзүнүн милдеттерин унутуп калганда. Аял өзүнүн милдети дегенде эле сөзсүз эркектин алдындагы милдети деп түшүнбөшүбүз керек, кыздар. Алланын алдындагы милдеттерибиз бар. Кандай? Биринчи, мына. Так. Мындай кылайынчы. Так. Мына. Көрүнөт деп ойлоймун. Азыр жазайын. Мындай. Бул сиз бул күйөөңүз да. Аял кандай болуу керек? Аял эң биринчи эркек, мына, эркек аялга керек, аял эркекке, бири-бирине керек, бири-бирибизге табигаттан муктажбыз. Сиз миллионер болсоңуз дагы эркекке муктажсыз, эркек баардык нерсе колунан келсе дагы аялга муктаж, мунун жан дүйнөсү муктаж. Аялга, мына, бул аял да, бул эркек. Аялга эркектен эмне керек? Внимание керек. Ал үчүн аял эмне кылыш керек? Аял өзүн инсан катары таанып, өзүнө внимание берүү керек. Внимание дегенде кандай? Аял өзүнүн ден соолугуна көңүл бурушу керек. Жана дагы аял өзүнүн ролунда болушу керек. Үн, тон, манера, эмоциялары маанилүү. Аял өзүнө көңүл бурбай калганда, эркек ага көңүл бурбай калат. Жөн эле сырткы келбетти карап, алдын алып кийинүү эмес, аял жан дүйнөсүндө аял боюнча калуусу керек. Эркек аялга внимание берүү үчүн аял өзүн сүйүшү керек, өзүн карашы керек. Жана дагы аял
да сүйүлүү үчүн, эркек өзүнүн милдеттерин үй бүлөнүн алдында аткаруу үчүн аял өзүнүн энелик милдетин туура аткаруу керек. Так, энелик милдет дегенде кандай? Так. Бул аял да, бул апа жана бала. Бул бала, бул апа. Эненин милдети кандай баланын алдында? Баланын алдында балага мээрим берүү. Мен кайдамын? Өзүңүзгө суроо бериңиз. Мен кайдамын? Мен азыр үйдөмүн. Кимдин жанындамын? Мен балаңызга ачууланып атканда. Мен кимдин жанында? Мен баламдын жанындамын. Менин баламдын алдында милдетим кандай? Кечки аны критикалап, анын маанайын түшүрүп, ага буга салыштырып кудай болуубу? Же өзүңүздүн ордуңуз баланын жанында? Баланын жанында сиздин ордуңуз мээрим берүүбү? Ооба. Өзүңүзгө дайыма айтасыз. Менин ордум баламдын жанында мээрим берүү. Ишеним берүү. Баланын жанында дагы назик болушубуз керек, кыздар. Жөн эле эркектин жанында эле чоюлуп, керилип, назик болуп, үлбүрөп калбай, балабыздын жанында дагы назик болушубуз керек. Эгерде бүгүнкү тема бир аз башкачараак. Сиздер башка кандай теманы күттүңүздөр билбейм, бирок бүгүн сен кандай аялсың, жалпы инсандык ордуңуз кандай коомдо, өзүңүздүн үй бүлөңүздө. Бул аял да, апа. Бул ата. Бул бала. Эгерде апа сиз балаңызга дайыма атаң жаман, атаң ичип келди, атаң мага көңүл бөлгөн жок, атаң измена кылды, сен атаңа окшоп калгансың дей бере турган болсок, апа анда өзүнүн ролунда эмес. Ата бул сырткы аалам. Ата менен баланын мамилеси жакшы болгондо, бала атага ишенгенде аалам менен мамилеси жакшы болот. Өзүн ааламда инсан катары сезе алат. Эгер апа атасын критикалай берсе, баланын өмүрүндө ата жок. Бала 50% атадан, 50% ападан түптөлөт. Эми апа атасын жамандай берсе, апа өзүнүн ролунда да жок. Бала жашоодон кыйналат. Кийин бул бала достордон, любовницадан, аялынан апа издейт. Мисалы, аялы кечине эле кабагын салып койсо болду, взрыв болуп жарылып кетейин дейт, бомба болуп жарылып кетейин дейт. Айтор бала өзүн таппай калат. Биз дагы ошол ата-энелерибиздин катасы менен өмүр сүрүп аткан адамдарбыз. Жалпы жана биз дагы ошол катаны кайталап атабыз тилекке каршы. Эми кыздар, биз биринчи көп аялдар бар үй бүлөдө. Күйөөсү менен мамилеси жакшы дагы, бала менен мамилеси быт-жыт болуп атса деле, ага аалам Гүлистан, ага баарыбир да. Бала менен дагы отношениябыз жакшы болушу керек. Дагы биринчи күйөөм мага көңүл бурбайт, мага вообще сүйлөбөйт деген аялдар четтинен чыгат. Мага күйөөм сүйлөбөйт, мага внимание бербейт, үйгө киргенде наушникти салып алат, телефон чукуп жата берет, ага баарыбир деген аялдар аябай көп. Кандай учурда эркек аялга көңүл бурбай калат? Аял өзүнүн ролунан чыгып кеткенде. Аял өзүнүн ролунан кантип чыгып кетет? Аялда королева сыпаты жок. Королева деген кандай? Мен королевамын. Мен кыйынмын, мага жакшы мамиле керек, мага жакшы сүйлөшүң керек деп былтыйганда уже мамиле бузулат. А королева деген ким? Баары гүл, баардык адамдарды жакшы көрөт, баардык адамдарды сыйлай билет. Күйөөнү, баланы, башка жакта айтпай эле коелу, үй бүлөдө. Башка жерде дагы баардык адамдарга тряпка болуп алат, баардык адамдарга ыңгайлуу болот деген сөз эмес. Өзүнүн аялдык, инсандык ордун билет. Андай адам менен мамиле куруу оңой.
бирок королева сыпатында эле туруп калып төшөктө нөл болуп кала турган болсо, анда дагы бул аял ошо өмүрдүн законун бузду деген сөз. Жыныстык катнашты неге берди? Аял менен эркектин ортосунда. Аял кечинде любовница боло калышы керек. Төшөктө өрт болгонду билиши керек. Азыр мына массаж деген жайнап атат, мисалы салондордо массажды 6000, 8000, 10000 жасап берет экен. Мен жакында эле уктум, уже массаж да көтөрүлүп тур да, 8000 мүчөсүнө массаж жасайт экен дагы, ошол түшүрүп берет экен укалап, кармап. 10000 мүчөсүнө массаж жасап, денесине, бүткүл денесине массаж жасап, плюс эркектин бардык ошол талаптарын аткарып берет экен. Жыныстык катнаш. Мындай кызматтар Бишкекте аябай көп экен. Эми сиздер кыздар, эми жан талашып күйөөңө массаж жасап бер деген сөз эмес. Эми бул дагы баягы үй бүлөдө жазылбаган мыйзам да, аял менен эркектин ортосундагы жазылбаган мыйзам. Массаж жасап бериңиз, дагы суранганды билиңиз. Галочка болушу керек, сөзсүз. Жасап бардыгын аткарып, бирок эч нерсе суранбасаңыз уже баланс бузулат. Алуу деген жок, берүү деген жок бар жерде. Бердиңизби, алышыңыз керек бир нерсе. Мисалы, күйөөңүз сонун жыныстык катнаш тартууладыңызбы? Белек сураңыз. Мага жок дегенде бир гүл берип койчу. Сен бербейсиң десең, уже үнүң дорулдаган боюнча кетти. Сен уже аял эмессиң да. Үн тон, жаным, мисалы. Жаным, таттуу диалог, туура диалог курууну толтура сырлар айтылат. Мисалы, жаным, мага бир ушундай көйнөк алып берчи жаным. Дегенден кийин көйнөктүн сизге кандай өң жагат? Мисалы, мага могу көйнөк жакты, мага ушундай алып берчи, мага өңү жакты, мисалы. Баасында айтып койсоңуз болот, мынча сом экен. Бирок кыздар, күйөөңүз сизге көйнөк эмес, али 20 сом, 100 сомдогу акча бербей калганбы? Анда майдадан баштайсыз, мүмкүн бир самындан баштайсыз, мүмкүн бир шоколаддан баштайсыз. Эч нерсе бербей атып эле бүгүн көйнөк десеңиз, күйөөңүз сизге жабылат, көйнөк жок, акча жок дейт да. Шагыңыз сынып калат. Майда нерседен баштайсыз. Сурануу керек. Үн тон, жаным, мен сенин колуңдан белек алгым келип атат. Баары бир сенин алып бергениң мага башкача, сенин алып бергениң өзгөчө. Мага баары бир сенин алып бергениң өзгөчө да, сен айта бересиң да. Эмес, кыздар, ал уже критикага жатып калат. Бул каталарды мен да кайталаганмын, ооба, жок дегенде ушундай, дайым эле ушундай деген каталарды мен да кайталаганмын, бирок мен эч нерсе өзгөртө алган эмесмин. Так. Аял эркектин ордуна кантип жылып кетти? Так. Аял, мына. Бул аял. Бул эркек. Эркектин орду ушул жерде турушу керек да. Бул аял. Аял ушул жерде туруп өзү орду. Бирок кадырын могу жакта ушташы керек, кармашы керек. Кадырын ушул жакта кармашы керек. Алланын буйругу бул. Алланын өкүмү. Бирок аял кантип эркектин могу жакка чыгып кетет? Ылдыйраак тартайынчы. Кыздар, эфир түшүнүктүүбү, кызыктуу болуп атабы, маалымат алып атасыздарбы? Жазып коюңуздарчы. Жандарым оу. Жазып коюңуздарчы, эфир түшүнүктүүбү? Айтпаңыздар, бүгүн шашканымды Казакстанга случайно семинарга деп даярданып алып, күйүп бышып өрт болуп кеттим. Телефон тытылып кетип турган. Качан башталат деп аябай сиздер жазыпсыздар, командадан уялганымды айтпаңыздар, кыздарымдан, менеджер кыздарымдан. Бул аял, бул эркек, да? Аялдын орду ушул жерде турушу керек. Анткени аял алсыз. Физикалык жактан дагы эркек, акыл жактан дагы эркек күчтүү. Ошон үчүн дүйнөнү эркектер башкарат. Аял өзүнүн амалдары менен ордун могу жерде кармаш керек. Хюремди Сулейман не деп айтат? Мен дүйнөнү башкарсам дагы сенин алдыңда мен алсызмын дейт. Сен тизиңе чөгөлөймүн дейт да. Көрдүңүзбү? Аял канткенде аял болбой калат. Эркектен сурана албайт дагы. Өзү эркек болуп кетет. Могу эркек билегинде күчүн аялга жумшап турган сайын өзү ушул жакка тартыла берет да. Эркек өзү акча жумшаган дүйнөгө тартылат. Могу аял өзү сурана албайт, туура сурашты билбейт, билим жок ал жөнүндө. Өзү эркек болуп кетет, баарын өзү жасайт. Же болбосо бул Алланын законун бузат.
Алладан келе турган ырыскыны кысат, эркекти аяйт. Монун акчасы жок болуп калсачы, могу бербесейчи, анан өзүн жакшы ылайыктуу сезбейт жардамга. Сурабай жүрө берет. Я хочу дегенди билиш керек. Эркек аялды камсыз кылуу үчүн аял я хочу дегенди билиш керек. Я хочу дегенди билиш керек. Аял я хочу дебейт. Эркектин тестостерон гормону бузулуп кетет, уже эркектин ден соолугу да бузулат. Өмүр заңы бузулуп атат да, өмүр закону бузулуп атат. Эркек аялды бир гана энергияны, кыздар, ушул жерде сиздерди карап туруп айтайынчы. Эркек аялды, столго внимание бербеңиздер, стол заказ бердим, столум сынып калды. Азыр ушунун үстүнө коюп алып өтүп атам. Столдун понизилиги бүтүп калат, Кудайым буйрса. Так, мындай. Эркек, да, эмнени айтып келеттим эле? Биз мисалы өзүбүз жүдөп какап, шөмтүрөп туруп, мага берчи, анан мага керек десең, уже ал өтпөйт. Эркек аялдан энергия алат качан? Аял өзү менен өзү мамилеси жакшы болгондо. Өзү менен өзү жакшы болбосо, аялда уже эмоция жок, эмоция кеп калат. Эркек бир гана энергияны аялдан алат. Качан? Аял бир гана өзүнө махабат берип, чарчанбай, өзүнүн мээсинде өзү болуп, тырышып, качып, каттып, тымырайып, монтпегенде, өзү менен өзү бактылуу болгондо, эркек мына ошондо аялдан энергия алат экен. Биз кантебиз? Бар энергиябызды эркекке беребиз дагы, эркектин энергиясын негатив менен сорообуз да. Эркек бергиси келбей турган убакта, берүүгө даяр эмес учурда сорообуз. Эркектин эштен киргенде, мен чарчадым, мына балаң. Эштен киргенде биз башта сен мага өзүңө көңүл бурбайсың да, мага көңүл бөлчү, мен мага мындай тигиндей дей беребиз. Эркектен ким белек сурай албайт? Өзүн ылайыксыз сезген аял белек сурай албайт. Кантип сурайбыз? Курска келиңиздер, мен сиздерге аны майдалап айтып берем. Азыр сизге мен минтип сурайсыз десем эле сиз аны колдоно албайсыз. Көйнөгүң сонун экен дейт. Бул көйнөктө сүйүү бар. Бул көйнөк махабатка толгон белек. Мен 27-чи группамда окуган, менин катышуучум өзүнүн бутиги бар экен Азия Молдо. Катышуучумдун белеги бир эмес 2 көйнөк берген мага. Өзү көйнөк сатат экен. Бул көйнөктү мен аябай жакшы көрөм. Да, кыздар, эми кайрадан темага улайбыз. Аял унутуп калганда, я хочу дегенди унутуп калганда, жана аял өзүн унутуп койгондо, эмоциялары жок, чарчанган, тылтыйган, семирип кеткен, эркектин көзүн толтура албайт. Эркектин көзүн толтуруп туруш керек экен да аял. Бүт эркекти аялга байлап коюптур да. Аял эркектин көзүн толтуруп турса, эркектин көзүн толтурса, мен сол кол менен жазсам түшүнүксүз болуп кетет го. Эркектин көзүн толтурса, кулагын, эркектер деле жакшы сөзгө муктаж экенин биз унутуп калабыз да. Кулагын толтурса, аны мактап турса, мактап акчасын алышты билбейбиз да. Турса, анан ошондо эркек аялдан энергия алат. Бирок аял өзү жүдөп, какап, эркектин көңүлүн айланта тургандай эмес, мындай сүйүнө турган абалда. Мындай биз көбүнчө жертва болуп алабыз да. Кантип жертва болуп алабыз? Мен чарчадым, кечке чейин могу балдарың менен чарчадым, мага деле сен ушинтип көңүл буруп койсоң болбойбу, анан минтип койсоң болбойбу деп жертва болуп сурайбыз да. И жертвага эркек кызыкпайт. Өзүбүздүн самооценкабызды өстүрүп туруп, биз эркекти жертва кылышыбыз керек. Көп кетет мактап койсок, демек өзүңүздү тряпка абалында сезесиз. Эркекти жертва кылыш керек. Жаным деп, биз үчүн кечке чейин иштеп келгениңе рахмат жаным деп колдорунан өп койсо, анча-мынча эч нерсе болбойт. Өзүң тряпка болуп, самооценкаң төмөн болуп турса, эркекти өп кыйналба. Анда эркекке уже сенин бааң түшөт. Кандай болсо да кыздар, өзүбүздүн аялдык бактыбыз үчүн аракет кыла беришибиз керек, өсө беришибиз керек. Мындай аял эркекке эмоция берсе дагы мындай изобилие менен бериш керек экен да. Мындай кыйналып, кысталып, тишинин арасына кысып эмес, мындай ачык, мындай өзү махабатка толуу болсо, аял махабатты оңой билет, оңой берет.
Так, азыр кыздар суроолорго жооп бербей турайын дагы. Сабакка көңүл бөлөлү. Эгерде могу аял өзүн унутса, сырткы келбетти карабаса, үйгө кийген кийимдерин карабаса, үн тонуна маани бербесе, эмоциясы жок, тылтыйып тырышып калган болсо, кийимдери бырышып тырышып чоюлуп калган болсо, өзү семирип кеткен болсо, өзүндө жок болсо, кечке наалый берсе, анда эркектин жанында аял жок, өмүрдүн закону бузулду. Могу жакта сиздин ордуңузга, анан дагы аял кошуна колонго, бала чакага, ата энеге чачырап кетет дагы, эркектин жанында аял жок, ордуңузда аз жок болуп кетпейт. Ордуңузга башка бир аял келет. Я хочу. О, сиз мыкты мырза экенсиз. Мен сиздин аялыңыз болуп калганда мен кандай элем? Кандай бактылуу болот элем? Могу жумушту кандай сиз мыктысыз деген сиздин ордуңузду баскан бирөө келет. Анан аялдар айтат, бир күнү любовница болот, ажырашуу болот. Анан аялдар эмне деп айтат? Балдары менен калып калат да, жакшы дагы менин балдарым бар деп айтат. Балдарым болбосо мен эмне кылат элем, жалгыз калып калат элем дейт. Аял ошол өзүн до такой степени балдарга берип салган, до такой степени жумушка берилип кеткен. Көп аялдарды келсең, күйөөм измена кылды дейт да, аны дагы мындай маданияттуу айта албайт да, шалпайып туруп, күйөөм измена кылды дейт да. Канча жаштагы аял келет? 55-теги аял келет. Күйөөсү канча жаш? 60-тан ашып калган. Аялдар эми болду дейт. Эми болду, күйөөм кайда кетмегеле дейт дагы. Болду, болушунча өзүн таштап салат. До такой степени өзүн таштап салат, и эркектин жанында аял жок. Сүйлөнөбүз. Негизи кыздар, туура эркек аялга көңүл буруш керек, кам көрүш керек. Бирок аны биз сурай билишибиз керек. Биринчи, сиз эркегиңиз менен мамиледе, да, эркегиңиз жаман дегенден биринчи сиз кимдин көзү менен күйөөңүздү карап атасыз? Азыр ушул темада улайбыз. Бул абдан маанилүү, ар бириңиздерге керек. Могу жерде 5-6 суроого жооп берем. Суроо жазбай туруңуздар, сурооңуздар жок болуп кетет. Мен суроо жаз дегенде жазыңыздар. Эрибизден сураганды билели дейли, сурайлы, бирок ошону билеби, сураганды аткарабы? Бул үчүн эркек билиш керек. Бир эле биз билген менен. Кыздар, ал үчүн биринчи сабакта бар, белек алуу техникасы, амалкөй аял сабагы бар. Туура сураганды билишибиз керек. Башынан даярдайбыз аны. О, кыздар, сиз бүгүн А деп сурасаңыз эле мына деп бере салбайт эркек. Башынан биз башка жактан барабыз, амалкөйлүк менен барабыз. Аялдын амалы 40 эшекке жүк дейт. Башка жактан кыздар биринчи аны мактап атып, кыздар ал сабакта айтылат бардыгы. Күйөөм Россияда көп сүйлөшө албайбыз. Негизи көпчүлүк аял менен эркектин ортосунда разговор жок болуп кетет да. Сүйлөшүү жок болуп кетет, диалог жок болуп кетет. Андай чужой адамдарга окшоп өмүр сүрө беребиз да. Бул деген себептери көп. Аял өзү эркек болуп кеткенде, аял өзү өнүгүп кеткенде, экөөнүн көз карашы жашоого эки бөлөк болуп калганда, жана дагы аял эркекке катуу берилип кеткенде, аял өзүн ушунчалык унутуп калганда, негизи эркек аялды антип талаалап таштап кетпеши керек. Эркектин табияты бул кызгануу. Эркек аялды кызганып турушу керек. Аял эркекке катуу берилип кетет, же өзүн унутат, же төшөктөн нойт, эркекке баары болуп калат да, анан талаалап жөнөйт. Бирок кыздар, мен бул жерде толук аялдарды күнөөлөбөйм. Албетте эркектин да травмалары бар. Эркек ким айтты? Эркекке апаларыбыз аябай туура тарбия бер деп ким айтат? Биздин бала күнүбүздөн келген баягы бузулган закон бар эмеспи? Бузулган закон дегенде кандай? Бала тарбиялоо системасында балдарды да тыйдык. О, сен мырзасың, жаным, сен мүчөлөрүн сөзсүз айтуу керек. Эркек балдарыңыздар болсо жыныстык тарбия берилет негизи. Кыска айта кетейинчи. Эркек баланын жыныс мүчөсүн, сен бул жыныс мүчөң. Не деп айтылат бул? Бардыгын маданияттуу түрдө, даже биздин тилде кандай айтылат? Биздин тилде мындай айтылат балам деп айтып коюш керек. Неге? Мисалы, мен бир окуяны жакында уктум. Башка өлкөдө, биздин өлкөдөн эмес, башка өлкөдө атасы кызын зоруктап жүрөт экен да. Анан кызы жана зорукталып аткан кыз эчекесине барат дагы, атам дейт, папам менин конфеткамды кармай берет, конфеткамды сурай берет дейт. Десе, конфетканы бөлүшүү керек деп жооп берет тарбиячы. Ошон үчүн баланын жыныс мүчөсүн баары бир айтуу керек, ал мүчөсү менен тааныш болуу керек. Башка жерде турса, анан деп бетин бекитип ошол жерде кайра ортону ачып алат да.
мындай кыз бала ал жөнүндө түшүнүгү болсо, мындай ыкмаксанга сала турган жерде салып, мындай өзүн туура кармаганды үйрөнөт. Туура ошол жерден туура ситуациядан туура чыгып кетүүнү үйрөнөт. Жыныстык катнаш жөнүндө да сөзсүз бала билүү керек. Билбестиктен жана зорукталуу дегендер көп. 5 жыл болду, самооценкам түшүп иштете албай атам, такыр көңүл бурбайт. 5 жылдан бери самооценкам түштү, мага көңүл бурбайт деп толук фокусту күйөөңүзгө берип койдуңуз да. Аял фокусту күйөөгө берип койгондо, так мен азыр айтайын. Сүрөт менен чийип берейинчи. Так, могу сүрөт түшүнүктүү болду, э? Так, кыздар азыр. Мына. Бул аял, бул эркек. Аял толук үй бүлөгө берилип кетет. Үй бүлөгө берилгенде кайын журтка берилет, үй жумушуна, балага, күйөөгө толук берилип кетет. Өзү эртең менен туруп гимнастика жасоо керек экенин, туура тамактануу керек экенин, жакшынакай кийинип жүрүү керек экенин, бетине крем коюп, чачтарын тарап, боенуп жүрүү керек экенин унутуп калат. Өзүнө акча дагы сурабайт. Бир күн эле караса деградацияга түшүп калган. Деградацияга түшүү деген өзүн совсем унутуп калган деген сөз. Анан эркекке толук көз каранды болуп калат. Эркеги көңүл бурбаса болду, аял өзүн тряпка сезет, керексиз сезет. Өзү энергиясын могу жака баарын берип койду го ушул жака келгенден кийин. Эми жана энергиясын кусок болуп кеткен энергиясын жийне албай кыйнала берет да, мындайча айтканда. Эркекке байланганда аял бийик өспөйт. Аял өзүн Аллага байлаганда, да, баарын Алла ыраазычылыгы үчүн жана Аллага тапшырганда аял бийик өсөт. А эркекке тапшырганда мындай өсөт. Адамга байланып атпайбы? Өмүрү адамдан көз каранды, ые, махабаты баары. Так. Алланын ыраазычылыгы үчүн дегенди унутпаш керек. Алланын ыраазычылыгы үчүн кандай бар, ошондой изобилие менен бериңиз, бере турган нерсеңизде тырышпай, анын түшүнүп, эркек түшүнүү деген эмне? Бул анын дагы тагдыры ар түрдүү. Көп аялдар келет, жашоосу күйөөсүнөн көз каранды. Так, азыр Так, азыр ким болсо, туура эмес жазышабыз да даже. Азыр мен сиздер менен СМС талкуу кылгым келип атат. Анан могу ким күйөөсүнүн сүрөтүн жөнөтсө мен айтып берем. Күйөөбүзгө эмне керек экенин билип алуу керек. Анан ошол күйөөгө бериңиз, биринчи бериңизчи. Бактылуу болгуңуз келеби, анда сиз аракет кылыңыз. Коркпой аракет кылыңыз. Аракет кыл деген сен тряпка бол, төшөлүп ал деген сөз жок. Өзүңдү сүйүп жана өзүңдүн милдеттериңди аткара бер да. Көп аялдар ошол нерседе чыдабайбыз дагы, ажырашып кетебиз. Жок, болушунча аракет кылып көрүш керек. Кийин өкүнүп калбагыдай деңгээлде аракет кылыш керек. Ажырашкан аялдардын көпчүлүгү өкүнүп калат. Ажырашуу баары токтобойт дейм, бул тилекке каршы боло бере турган нерсе, бирок өкүнүп калбай турган деңгээлде аракет кылыш керек. Түшүнүп атасыздарбы? Кайнене кайната күйөөмдү иште кетире берет, мени экөөбүздү чогуу жибергиси келбейт. Самооценка төмөн го, адамдардан махабатыңыз, жашооңуз көз каранды. Уже сиз адамдардан жашооңуз көз каранды болгондо Кудай бизге сыноо берет. Тилди эмне көтөрүп жүрөсүң? Тилиң бар го, тилиңди эмне көтөрүп жүрөсүң? Айтыш керек тилиң менен, күйөөңө айтып, түшүндүрүп, оюңду жеткиришиң керек. Аял толук өзүн өзгөртүшү керек. Так, эркекке арык эле аялдар жагабы, мен арыктап кеткениме переживать этип жүрөм. Өтө деле арыктап кетпегиле, эми кармай турган бир нерсе болгондо деле жакшы. Могу арыктап дегенде кимдер арыктайт, кимдер арык болот, баары менин оюмдагыдай болуш керек. Мен айткандай болуш керек, могу жерде чаң турбаш керек, могу жерде гүл туруш керек, могу жерде моундай туруш керек дей берген аялдар, да, өзгөрө албайт булар.
ой семирбейт да. Баардыгы эч кимге ишенбейт ал. Баардыгын өзү жасаш керек. Бирөөдөн кынтыктап монтип турат да. Баары таза болуш керек, баары минтиш керек айтор. Мындай адамдар семирбейт. График керек мындай аялдарга. Дагы акча сурабай аяп экономдой беребиз. Бул чоң ошибка, аялдын эң чоң каталарынын бири. Мен күйөөмдү ушунчалык жек көрүп, эч унута албай атам. Измена кылганын бирок азыр жакшыбыз, бирок ошол жазышканын унута албай атам. Кыздар, могу мен дайрегиме жазып жөнөтпөңүздөр. Мен азыр бир номер берем, ошого жөнөтөсүздөр. Мен күйөөмдү ушунчалык жек көрүп, эч унута албай атам дейт. Кыздар, биринчи күйөөңүзгө сиз бир нерсе бере алдыңызбы, ошону билишибиз керек да. Ичкен күйөө менен кантип сүйлөшөбүз, неадекватный болуп жатса. Эгерде аял неадекватный болсо, анда ошондой мамилеге биз даяр болушубуз керек да. Биринчиден, эгер сиз ушунчалык королева сыпатыңызда бар, любовница сыпатыңызда бар, жана назиктигиңиз бар болсо, кожойке сыпатыңыз мыкты болсо, акча балансын кармай билсеңиз, дистанцияны кармай билсеңиз, эмоцияңыз күчтүү болсо да, жана ошондой эле жардам сурап анын күчүн пайдаланышты билсеңиз, сиз ошондой мамилеге чыдап жүрө бербейт болчуңуз биринчиден. Экинчиден, сизге андай мамиле кылбайт болчу. Ошол ичкен эркек аябай татынакай бир кыздын жанына барса ал өзгөрүп калат. Бир эле эркек эки аялдын жанында эки башкача өмүр сүрөт. Көп аялдар айтат, менден кетти, жазасын алсын, тиги аял менен жашап атат, балдарын таштап кетти, жазасын алсын, Кудай аны жазаласын. Жеткен акыл ошол. Акыл ошол жерге жетет да. Бирок ал 10 жылдан кийин карасаң деле бактылуу жашап атат. Так. Күйөөмдү такыр эркелете албайм, өзүмдү эркелете албайм. Биринчи өзүңүздү эркелетесизби? Биринчи. Да, кыздар. Анан флирт эткенди билиш керек. Кечээ мен биз офисте ремонт кылбадыкпы? Офисте ремонт кылгандан кийин Нават кафеге барып, кыздар ошол Наватка барып тамактандык да, ремонт бүткөндөн кийин. Анан жадыбызда жубайлар тамактанып отурушту. Мен аял эркек, аялдын эмоциялары менен иш алып барган үчүн жумушум ошол болгондуктан байкадым да муну сөзсүз. Карасам жана аял отурат, монтип отурат. Тигинден бирди жейт, мындан шашып жейт, бүкүрөйүп алган, бутту талтайтып алган, эмоция жок. Дагы жакшы ошону менен күйөөсү тамактанып атат да. Андан бир күйөөсү ошол жерде тамакка акча төлөгөнү эле болбосо, аялы менен ал жерде тамактангандан эркек рахат алган жок. Ал аял деле билбейм, ал кандай рахат алды билбейм. Ал курсагы тойгондон эле күйөөсү ага акча жумшап тамак алып бергенин эле рахаттанды. Бирок ал башка нерсенин лаззатын сезбей калды да. Аялдар өзүбүздү бат унутуп калабыз. Давайте кыздар, азыр безирейип отурбай, бир жакшы техника берем. Баарыңыздар берилип ошол техниканы жасаңыздарчы. Баарыңыздар берилип жасаңыздар техниканы. Биринчи кыздар, мен күйөөм мага көңүл бурбайт, измена кылды, күйөөм мындай дегенден биринчи биз өзүбүздү байкашыбыз керек. Өзүңдү байкасаң уже мээңден жооп чыгат сөзсүз. Өзүңүздү байкаңызчы. Так. Жумуңуз көздү, безирип отурбаңыздар. Абдан сонун техника бул. Берилиңиздер биринчи. Берилиңиз, таманыңызды жерге койгонго аракет кылыңыз. Денеңизди бош коюп отуруңуз. Чачыңызды сезиңиз. Чачыңыз барбы? Бар. Алла Таала берген чач сизде бар. Колуңузду сезиңиз. Колуңуз барбы? Бар. Бутуңузду сезиңиз. Бутуңуздун манжаларын, колуңуздун манжаларын сезиңиз. Далыңызды сезиңиз, көзүңүздү ачпаңыз. Сезиңиз. Терең дем алыңыз. Терең дем чыгарыңыз. Эми өзүңүздүн ырчың менен турганыңызды элестетиңиз. Сиз өзүңүздү сырттан караңыз, сырттан өзүңүздү байкаңыз. Бүгүн эртең менен кандай турдуңуз? Бүгүн эртең менен кандай турдуңуз? Сырттан өзүңүздү байкаңыз. Оюңузда эмнелер болду? Чачтарыңыз кандай? Кийимиңиз кандай? Өзүңүзгө жарашып турабы, жактыбы?
кыныңыз кандай, оюңуз, өзүңүздү ушул абалыңызда сүйүүгө ылайыкмын деп элестетесизби? Сүйүүгө ылайыксызбы? Сиздин азыркы кийип турган, эртең менен тургандан баштап кийген кийимдериңиз күйөөңүздү таң калтырабы? Эмоцияңыз кандай? Эмоцияңыз эркек сизге көңүл бура тургандай абалдабы экен? Эмоцияңызды сырттан байкаңызчы. Эркек сизге көңүл бура тургандай абалда отурасызбы? Жан дүйнөңүз кандай? Ичиңизде эмне бар? Адамдын ичинде эмне болсо, оюнан ошол чыгат го. Жан дүйнөңүз эркек менен баарлашууга даяр бекен? Же ичи толо негатив проблемалар бекен? Эми көзүңүздү ачпаган абалда ордуңуздан туруңуз. Азыр турбаңыз. Просто элестетиңиз. Сиз үйүңүздүн башка бөлмөсүнө кирдиңиз. Үйүңүздө бир чоң күзгү бар. Элестетиңиз. Просто элестетиңиз. Чоң күзгү бар. Мен сонун техника берип атам, аткарыңыздар. Чоң күзгү бар үйүңүздө. Ошол күзгүнүн алдына келгениңизди элестетиңиз. Көзүңүздү ачпаңыз. Просто так элестетебиз. Күзгүдөн өзүңүздү караңыз. Кайсыл дене мүчөңүздү критикалап атасыз? Жашоодо сизге кандай жаңылык кирсе, же кандай болгондо сиз өзүңүздү бактылуу сезет элеңиз? Кимди көрдүңүз? Балдарынын мээсин жеген, күйөөсүнөн налыган, күйөөсүнөн махабат күткөн аялды көрдүңүзбү? Же энергияга толгон, витаминдерди ичип, өзүнө көңүл бурган, фигураларын караган, туура тамактанган, гимнастикаларды жасаган, ар бир дене мүчөсүн сүйүп, жаным, жаным, мен сени жакшы көрөм деп ар бир дене мүчөсүн сүйө билген, эркектен сурай алган аялды көрдүңүзбү? Кимди көрдүңүз? Сырттан караңызчы. Сиздин ордуңуз кайсы жерде экен? Күйөөңүзгө апа болуп кетпепсизби? Күйөөңүздү критикалай бербепсизби? Биринчи байкаңызчы. Өзүңүздү критикалабайт бекенсиз? Аял катары өзүңүзгө кандай баа бересиз ушул абалыңызда? Сиз кимди көрдүңүз? Аял катары өзүңүзгө кандай баа бересиз? Байкаңызчы. Кызылды күйгүзүп алып отталабыз дагы ага буга налыйбыз, кыйкырабыз. Бирок биринчи сиз өзүңүздү сырттан байкаңызчы. Ким үчүн өмүр сүргөн адамсыз? Ушул күнгө чейин бирөөнүн каалоосу менен өмүр сүрүп келаткан аялсызбы? Же өзүнүн ою бар, адамдардан коркпогон, өзүнүн кызыкчылыгында ойлой билген, бардык адамдарды сыйлай билген жана өзүн дагы сыйлай билген, адамдарга жертва болуп бербеген жана ыңгайлуу болуп бербеген аял болуп өмүр сүрүп келатасызбы? Өзүнүн каалоолору бар аялды көрдүңүзбү жалпы? Ана көзүңүздү ачыңыз. Көзүңүздү ачыңыз. Сүйлөөгө ылайыктуу бекенсиз. Эмне кылуу керек мындан ары? Эми өзүңүзгө айтыңызчы, эмне кылуу керек? Стресске түшкөн аял күйөөсүн кызыктыра алат бекен ошол абалда? Боюм кичинекей болгондуктан өзүмдү жаман көрөм. Ошон үчүн мен мындай комплексный аялдар аябай көп. Ошон үчүн денени кабыл алуу, сүйүү деген проработканы кошконмун. Проработканы көрсөңүз, уже боюңузду ошол абалыңызда аябай сүйүп каласыз. Өзүң кечке комплекс менен жүрсөң, кашың мындай, көзүң мындай десең, сенде уже эмоция жок. Эмоциясы жок аялды эркек сүйө албайт. Жасадым техникаңызды, бирок эч нерсе көрбөй койдум. Анткени мен бүгүн ажырашып жатам. Өлө капа кылды мени бүгүн. Ажырашырдан биринчи терең ойлонуңуз. Күйөөңүздүн 50 жакшы жагын жазыңыз. Өзүңүздүн 50 жакшы жагыңызды жазыңыз. Ажырашсаңыз, эртеңки күнүңүздө кандай өмүр сүрөсүз? Эгер күйөөңүздү жазыңыз, мен күйөөмдү сагынып калбаймбы эртең? Жазыңыз. Мындан да жакшы күйөөгө жолуга аламбы? Балдарыма күйөөм кандай? Эртең мен жолуккан мырза балдарымды сыйлай алабы? Мен өзүм каалаган мырзага жолуксам, ошол эркек менен бирге өмүр сүрүп кете аламбы? Жазып, ушул суроолорго жооп жазыңыз. Анан
түйүнчөгүңүздү көтөрүңүз, азыр шашпаңыз. Жүдөгөн чарчаңкы аялды көрдүм. Жүдөгөн чарчаңкы аялды эркек сүйөбү? Бүт эле чарчаган аялды көрдүм. Чарчаган, өзгөрүү керек. Бүттү эми. Өзгөрө турган убак келди, кыздар. Өзүмө жагамын, молодцы. Өзүмдү тааныбадым. Көкүрөгүм чоң, уялсам уялам. Сонун экен го, көкүрөгүм кичинекей шалпайып калган деген аялдар бар го. Сону сизге просто аны ким айтты кичинекейиңизде? Сенин көкүрөгүң чоң деди да. Мына, азыр түшүндүрүп берем силерге. Так. Жакшы жагынан көрдүм, молодец. Ооба, турмушка чыккан соң көп кайын журт. Кайын журт ыңгайлуу аялды көрдүм, арыктай албай атам, толуп кеттим. Арыктай албай атам, толуп кеттим, сиз толуп кетесиз, арыктай албайсыз. Туура тамактанып отуруңуз, өзүңүздү уруңуз, урушуңуз. Мен да өзүмдү уруп, урушуп 12 килограмм арыктаганмын. О, самооценкам көтөрүлгөнүн айтпаңыз. Могу көйнөк мага батпайт болчу. Арыктагандан кийин батып калбадыбы? Жыргаганмы айтпаңыз. Дальше больше өзүмдү өнүктүргүм келет ар тараптан. Просто өнүктүргүм келет деп коюп отура берсеңиз өнүкпөйсүз да. Мен өнүккүм келет, мен өнүккүм келип атат да деп телефонду чукуп отура берсеңиз өнүкпөйсүз. Мен өзгөргүм келип атат деп апсайып отура берсеңиз өзгөрбөйсүз. Аракетти бүгүндөн башташ керек. Бүгүндөн баштап эрте уктап, эрте жатып, эрте туруп, гимнастикаларды жасап, сабактарды угуп, билим алыш керек. Элестетиңиз, мен бай болгум келет деп диванда чалкалап, чемичке чагып отура берген адам бай болобу? Мен өзгөргүм келет, мен өзгөрүшүм керек эле деп монтип уйпаланып, сыйпаланып отура берген аял өзгөрөбү? Аракет кылыш керек өзгөрүү үчүн. Бат эле мурдага алма келип калам. Туура, кыздар. Ошон үчүн менде проработкалар бар. Биринчи сабак башталганда проработкадан баштайбыз. Проработка, өзүңдү тааны биринчи, өзүңдү сүй, кичинекей кыздын каалоолорун аткар. Кичинекей кыздын каалоолору дегенде кандай? Мен азыр көрсөтүп берейинчи. Так. Энергия жок болуп кетти, эмне кылыш керек? График. Каалоолоруңузду жазышыңыз керек, өзүңүзгө махабат, сүйүү. Мына, бул сиз да. Бул атаңыз, апаңыз. Могу комплекс менен жүргөн кыздарды айтам. 3 жаштагы кызды да эмне деп айтты? Сенин көкүрөгүң чоң деди да. Сенин жамбашың чоң, сенин боюң кичинекей, узун деди. Сенин колуңдан келбейт могу. Кара, 3 жаштагы кыз дейм, бул 5 жаштагы, 10 жаштагы кыз. Могу Айнагүлдү карасаң, Жайнагүлдү карасаң кыйын деди. Сенин колуңан келбейт эч нерсе деди да. Дегенде уже баягы сиз подсознанияңыз бош да, сиздин авторитетиңиз ата-эне да. Сиздин авторитетиңиз ата-эне, бир туугандарыңыз, жаныңыздагы. Сиз ааламда ушул адамдарга ишенесиз. Апа ички алам, ата сырткы алам. Могу 3 жаштагы кыз уже 20-га чыкса деле, менин боюм кичинекей деп комплекс кылат. 30-га чыкса деле комплекс кылат. Ушул 3 жаштагы кыз чоңоюп кетти да. Ушул 3 жаштагы кыз менен иштешүү керек. Ушул 3 жаштагы кызды жаным, мисалы, кандай иштешесиз? Так. Жаным, мен сени жакшы көрөмүн. Сага Алла Таала ушундай бой берген. Эгер сен болбосоң, мен эмне кылат элем? Анда баса албай калат элем, мен чуркай албай калат элем. Мен бүгүн эле көрдүм бир кызды. Бутуна темир бут кийим салдырып, буту жок экен, 18 жашынан баштап. Бутуна темир бут кийим салып алып, биздин бутубуз өзү басып жүрбөйбү? Темир бут кийим, темир жасалма бут салып алып, чуркаганына ушундай курсант болуп жүрөт. Мен чуркадым. Элестетсеңиз, мен 12 жылдан кийин чуркадым деп сүйүнүп атат. Бирок өзүнүн буту эмес. Биз өзүбүздүн бутубуздун баркын билбейбиз. Менин бутум сынды бир ай мурда. Мен буттун баркын кандай билдим? Адамдар басып баратышат го могу жакта деп мен да баскым келди го. Кыздар, толтура жазып атасыздар. Бардыгыңыздардын суроолоруңуздарга мен жетишпейм физически. Жаңы төшүм чыгып баштаганда бир кошуна жаман кемпир шумдук иттин башындай болуп чыгып калыптыр десе, ошондой ой жаман болгом, ошон үчүн өспөй калганбы деп ойлоп кеттим. Мүмкүн. Өзүмдү өнүктүргүм келет, өзгөргүм келет, назик болгум келет. Денемде блоктор көп, расслабленно жүрө албайм. Кандай кылсам? Курска келесиз, дене блоктору деген сабак бар.
курска келгилечи кыздар, мен азыр сиздерге курска кел деп айткандан башка айлам жок. Мен сиздерге 18 сабактын баарын айта албайм. Дене блоктору деген сабак бар, эмоционалдык байланыш деген бар, травманы табуу, эмдөө, сценарийди алмаштыруу деген сабактар бар. Сизге керек ошол. Күйөөм аябай кызганчак, өзүмдү карап жасансам эле жаман ойдой берет. Эмоция, ишеним жетишпейт күйөөңүзгө. Жолдошум көп салыштыра берет, анан бергенин көп милдет кылат, тажап кетем. Анан бергенин милдет кыла электе сиз айтышыңыз керек. Жаным, сен биз үчүн иштеп атасың, рахмат жаным, сага тийгениме ыраазымын деп айтышыңыз керек. Айтсаңыз милдет кылбай калат, ошону уккусу келип атат. Тамак жасап тажадым күйөөгө тийгенден бери. Мага кел, тамак жеп ал дейли дейби. Кыздар, биринчи, күйөөм жаман, күйөөм менен тил табыша албайм деген кыздар, караңызчы. Көп аялдар, биз күйөөбүздү апабыздын көзү менен карайбыз. Азыр түшүндүрүп берем. Апабыздын көзү менен дегенде кандай? Так, азыр. Апабыздын көзү менен дегенде мындай. Бул сиз да, бул атаңыз, апаңыз. Сиз кичинекей гана кызсыз. 3, 5, 10 жаш деп коелучу. 10 жаш. 10 лет деп койдум. 10 жаш. 10 лет. 10 жаштагы кызсыз. Да? И атаңыз, апаңыз. Сиздин бар ааламыңыз, ата энеңиз, ата апаңыз да бар ааламыңыз. Ушул адамдарга ишенесиз. Булар сизди урса да, соксо да, ушул адамдарга ишенесиз. Анан апаңыз, сиздин өмүрүңүздөгү биринчи көргөн ата, бул эркек, бул атаңыз да. Ошон үчүн ата менен эч телесный контакт болбосо, ата кызын кучактабаса, өппөсө дагы кызды аялда, көпчүлүк аялдарда оргазм болбой калат. Атасы менен телесный контакт болбой калса. Ата өмүрдөгү эң биринчи эркек. Сиз өмүрдөгү эң биринчи эркекти 10 жаштагы кызсыз да, апаңыз келип туруп, атаң измен агылды, атаң бакпайт, атаң кыйкыра берет, атаң ушундай дей берсе, уже сиз любой эркекти апаңыздын көзү менен карайсыз. Апаңыздын көзү менен карап каласыз. Эркектер ушундай, эркек жаман деген. Же апаңыз менен атаңыздын ортосундагы мамиле начар болсо, эки адамдын ортосундагы, сиз өзүңүздү күнөөлөп, жашоодо өзүңүздү ашыкча сезип, керексиз сезип, ыңгайлуу болуп өмүр сүрүп каласыз. Байкасаңыз, көпчүлүк аялдар ушул нерседен жабыркайт, апасынын көзү менен карайт эркекти. Так. Байкаңыз, биринчи, любой эркек менен сиз ачык сүйлөшө алат бекенсиз. Мисалы 10 чакты эркек менен отурганда ачык сүйлөшүп кыткырып отура берем десеңиз, ал башка нерсе. Бир эркек менен жалгыз калганда, мисалы таксистпи, же бир мугалимби, агайбы, ал сөзсүз эркек сага любовник же башка нерсе болуш керек деген сөз эмес. Просто так эркек адам, кайнатаңызбы, кандай сүйлөшөсүз, кайнагаңызбы, кайненеңизби, байкеңизби, мындай ачык сүйлөшө алат бекенсиз. Байкаңызчы. Эркекке деген ичиңизде мээде дене сактап калган критикалар болсо, анда сиз күйөөңүз менен ачылышып сүйлөшө албайсыз да. Эгерде сизде атаң мындай, атаң урду деп, мисалы атаңыз апаңызды урган болсо да, байкаңыз, күйөөңүздү сиз апаңыздын көз карашы менен карап атасыз. Масканы алып салыңыз, кабыктын ичинде биз анда эркек жаман деген нерсе бар да, могу жерде. Күйөөңүзгө сүйлөсөңүз да жаман деген жерден монтип мың деп чыгат күйөөңүзгө. Ошон үчүн биринчи, көрсө мен күйөөмдү апамдын көзү менен карап аткан турбаймынбы деп ошол жагын баягы оңдошубуз керек. Да, кыздар. Бүгүн бизге 30 берем деген аялдар бар экен, Анан кыздар, флирт маанилүү. Көп аялдар кандай флирт жок, өлүп калган флиртте. Флирт сөзсүз болуу керек. Жөн эле сиз күйөөңүздүн алдында, башка эркектин алдында сен мындай кылып койчу, ал уже сени карайт. Ошон үчүн башка эркек не деп карайт? Аялды сүйдүм, өлдүм, талдым, ушуга үйлөнөм деп карабайт эч убакта. Аял менен жатыш керек деп карайт. Бир шоколадка алданабы, же бул көптү сурайт бекен деп карайт. Өпсөм бекен деп карайт. Башка эркектин алдында флирт кылып убары болбогула. Өзүңүздүн күйөөңүздүн алдында жөн эле мындай өзүңүздү чын сулуу сезип, өзүңүздү чын акуу сезип, жөн эле чачыңызды мындай кылып койсоңуз, мойнуңузду сылап койсоңуз, бул уже флирт.
күйөөбүздүн алдында болушунча биз талтаябыз да, талтай буктайбыз, эзибиз сол буктайбыз, анан күйөө бизге кызыкпай калат го. Эски уску байкуш жанагы кыныңыздар эски чийимдин ичинде кала берген го. Так. Жамбашка жасалган көнүгүүлөр бар биздин курста, көкүрөккө арналган көнүгүүлөр бар. Кадимкидей оңолдум ушул эжекеден кийин дейт жаным. Курста семирүү жолу барбы? Бар, менен иштейсиз. Семиресиң, мынсең семиресиң эмес, просто өзүңүздү сүйүп график түзөсүз. Психически чарчаганда эмне кылабыз? Өзүңүн мээңе өзүң кир. Так, кыздар, бизге 30 бере турган кыздар ким экен? Азыр Инстаграмдан берет бекен 30-ты. Ошол аялдарга мындай мотивация болсун деп баягы жыйынтыктар менен бөлүшөм деген кыздар бар экен. Өзүн кантип уверенный кылса болот. Алла бар, жана мен бар, бүттү. Башка адамдар, алар өзүнүн өмүр сүрүү манерасы бар алардын. Башка адамдардын сөзүн мындай керек жерде кыспай коюш керек да, эч жерге. Керек жерде, анан баардык жерде эле кыспай коем десең, сен уже теке берсиң да. Мындай анализ кылган жакшы, бирок адамдарга көз каранды болбош керек. Кайнене, кайнежелер каргап, жаман сөздөрдү айтышкан, кандай мамиле кылган. Чек араңызды коргоңуз. Кыздар, чек ара сабагы бар. Келиңиздерчи, курска жазылыңыздар. Интенсивде дагы сонун сабактар бар. Прого, аябай мыкты программалар кошулуп атат. Интенсив 990 сом менен калды. Азыр бул жолу Pro 2190 сом акция, кийинкиде уже баа кымбаттайт. Самооценканы кантип көтөрөт? Инсан катары сезесиз, эмне себептен самооценкаңыз түшүп атат? Ошон үчүн кыздар, сабакка келиңиздерчи. Мен сизге мондай кыл дейин десем, уже ал сизге өтпөйт азыр. Биринчи эмоционалдык байланыш деген сабактан баштайбыз. Самооценканы көтөрүү биринчи сырткы келбеттен башталат. Сырткы келбетиңди иреттебей сен оку, билим ал, бирок көзгүнүн алдына келсең, уже сенин майың чыгып кеткен, кийимдериң жакпайт, бетиңе дак түшүп кеткен, чачтарың апсайып кеткен, уже сен самооценкаң кайра эле түшүп кетет. И адамдар менен чек араны коргош керек. Сен ушундай самооценкаңды көтөрүп, өзүңдү таанып келатсаң деле бирөө келип сага көйнөгүң, анан белиң, анан көзүң дей берсе, уже самооценкаң түшөт. Ошон үчүн чек ара, самооценка деген нерсени биз көтөрүшүбүз керек. Бармы? Курста бар. Чек ара самооценка боюнча Pro тарифинде бар. Эмоционалдык байланыш деген бар.